Достор, кыжырды кайнаткан бир нерсени айтайын. Мен өкмөттү кантип иштетсе болоорун билем. Жөн эле сүйлөп койгонум же Twitterге жазганым үчүн эмес. Бул ишти буга чейин аткарганым үчүн билем. 50 жылдан бери саясатта жүргөн демократ талапкер Джо Байден шайлоочулардын ишенимине ээ болуу үчүн тажрыйбасына таянууда. Ал АКШнын президенттиги үчүн жарышта Дональд Трамп менен ат салышат. Өзүн жумушчулардын талабын талашкан саясатчы деп мүнөздөп келет. Жабыр тарткандар, эсепке алынбагандар жана четте калгандар, бул силердин өнөктүгүңөр. Джозеф Робинет Байден Пенсильваниянын Срантон аттуу өндүрүштүк шаарында жарык дүнүйгө келген. Ал өнөктүк маалында бул шаарга дагы бир жолу барып келди. Анын атасы көп кесипти аркалаган. Бир кезде автоунаа сатып иштеген. Үй бүлөсү өпчап турмушта жашаган. Юридикалык билимге ээ болгон Байден 30 жашында Делавер штатынан Сенаттын шайлоосуна аттанып, эң жаш сенаторлордун катарына кошулат. Ал бул кызматты 36 жыл бою аркалады. Сенаттын Тышкы иштер комитетинин төрагасы сыяктуу бир катар жогорку кызматтарга чейин жетти. Бирок америкалыктардын көбү Байденди президент Барак Обаманын орун басары же вице-президент катары таанышат. Байден демократиялык партиянын атынан 2 жолу 1988 жана 2008 жылдары президенттик шайлоого катышууга аракет кылган. Биринчи жолкусунда айрым кайрылуулардында жана университеттеги илимий иштеринде көчүрмөгө жол берген деген айыптоолордун улам талапкерликтен баш тартууга аргасыз болгон. 2008 жылкы аракети да ийгиликсиз аяктаса да, Обаманын вице-президенти болууга жол ачкан. Мындай саясий өнөктөштүк Байденге алдыдагы шайлоодо афро-америкалыктардын колдоосуна ээ болууга мүмкүнчүлүк түзөөрү күтүлүүдө. Байден бул жолку шайлоо өнөктүгүндө өзүн өлкөнү бириктире турган лидер катары көрсөтүп жатат. Биздин өнөктүгүбүз партиядагы жана өлкөдөгү көп түрдүүлүктү чагылдырып турат. Адатта дайыма ушундай болушу керек. Себеби биз ар бир жаранды кошо ала жүрүшүбүз зарыл. Биз Дональд Трампты жеңишибиз кажет. Ал колубуздан келет. Бирок биз андай болбойбуз. Биз партиялар ортосундагы бүтпөс карама-каршылыкка жол бере албайбыз. Байден АКШнын коронавирус кризисинен жабыр тарткан экономикасын калыбына келтирүүнү көздөгөн дымактуу план менен бул шайлоого аттанууда. Планга ылайык балдарга кам көрүүгө, саламаттык сактоо жана билим берүү тармактарына каражат көбөйөт. Ошондой эле планда 3 миллиондой жаңы жумуш орундарын түзүү каралган. Байдендин саламаттык сактоо тармагына өзгөчө көңүл буруу аракети анын башынан өткөн трагедияга дагы байланыштуу. Анын уулу Бо Байден 46 жашында рактан көз жумган. Биринчи жубайы менен кызы 1972 жылы автоунаа кырсыгынан каза тапкан. Менимче биз медицинаны кимдир бирөөлөрдүн гана колу жеткен артыкчылык катары эмес, ар бир адамдын негизги укугу катары карашыбыз керек. Байден президент болуп калса, таза энергия тармагына жана инфраструктура долбоорлоруна $2 триллион бөлүүнү пландап жатат. Бирок президент Трамп мындай саясат АКШнын бизнес кызыкчылыктарына каршы келерин билдирүүдө. Бүгүн Джо Байден кайрылуу жасап, Американын энергетика тармагын бутага алган ашкере солчул чабуул анын экономикалык күн тартибинин негизин түзөөрүн айтты. Ал климат боюнча адилетсиз, бир тараптуу Париж келишимин кайра киргизүүнү көздөйт. Бул аракет бизди жок кылат. Байден эл аралык айдыңда Кошмо Штаттарды кайрадан үстөлдүн төрүнө алып келерин айтып жатат. Бирок анын тышкы саясат боюнча буга чейинки айрым позициялары демократиялык партиянын ичиндеги колдоодон ажыратып койгон учурлар да болгон. Буга Байдендин 2003 жылы Иракка аскер жөнөтүүнү колдогону ачык мисал. Байден бул жолку шайлоо өнөктүгүндө Ирандан өзөктүк программасы боюнча 2015 жылкы эл аралык келишимди жаңыртаарын кыйтты. Президент Трамп бул келишимден 2018 жылы чыгып кеткен. Байден Орусияга каршы катаал мамилеси менен да белгилүү. Ал Москванын Украинадагы жаңжалдагы ролун жана орус тараптан 2016 жылдагы АКШдагы президенттик шайлоого болжолдуу кийлигишүүсүн айыптаган. Ал Трамптын Америка биринчи деген саясатынан улам көз жаздымда калган өнөктөш өлкөлөр менен мамилени жакшыртаары күтүлүүдө. Байден, эгер тышкы саясаттагы эң башкы маселени азыр аныкташым керек болсо, ал НАТОдогу өнөктөштөрдү жоошутуу болот деп айткан. Шайлоону жеңгендин эртеси уюмдагы өнөктөштөргө телефон чалаарын билдирген. Байден да атаандашы Трамп сыяктуу бир катар айыптоолорго туш болуп келет. Анын айрым мурдагы аял кесиптештери Байден аларга жоосунсуз мамиле жасаганын билдирип чыгышкан. Алардын бири Байденди сексуалдык ыдык көрсөткөн деп айыптаган. Байден мындай дооматтарды кескен түрдө четке каккан. Ал ошондой эле вице-президент болуп турганда уулу Хантердин Украинадагы Бурисма газ компаниясында кирешелүү кызматка орношкону үчүн да сынга кабылган.
ата бала Украина маселесинде мыйзам бузулбаганын билдиришкен. Бирок Хантер Байден бул кызматка орношкону ката болгонун айткан. Эгер шайланып калса, Байден 78 жашында президенттик кызматка киришмекчи. Натыйжада ал президенттик антты берген эң улуу президент болуп калат. 74 жаштагы Трамп деле шайланып утса, кызматка кайра шайланган эң улуу президент болот. Номер 1 кызматты канчалык натыйжалуу аркалай алары тууралуу сын пикирлер эки талапкерге тең айтылышы мүмкүн. Мага акыл эс жактан алсыз адамдарга каршы жарышка түшкөнүм жагат. Эң башкысы мени байкап турушуң керек. Өзүмдүн акыл эс жөндөмүмдү мен ат чалышып жаткан адамдын жөндөмү менен салыштырууну чыдамсыздык менен күтүп жатам. 18 августта Байден Демократиялык партиянын виртуалдык курултайында расмий түрдө талапкер болуп шайланды. Ал өзүнүн шайлоодогу өнөктөшү же вице-президентке талапкер катары Калифорниядан чыккан сенатор Камала Харристи тандады. Харрис Ямайка жана Индиядан келип АКШга отурукташып калган иммигранттардын кызы. Эгер шайланып калса, АКШнын тарыхындагы биринчи теги афро-америкалык жана азиялык вице-президент болуп калмакчы.